Рахмат. Урматтуу коллегалар, азыр айтып атышат да, депутаттардын арасында сөз болуп атат. Регламент сакталбайды, сайтка илиш керек деп. Мен өзүм жалгыз эмесмин, бул жерде 5-6 депутат инициатор ошол мыйзам боюнча. Эгер андай болсо, 3 мыйзам 1 жылдан бери асылып турат. Исхак Абсаматович менен Жанар Акаевдардын мыйзамы турат 3% деп. Жээн Чороевдардын мыйзамы, Мирлан Бакировдун мыйзамдары баары турат. Ал бүт процедуралардан өтүп баарынан комитеттен биринчи окуудан өтүп койгондору бар. Ага кайрылып келип, аны деле талкуулап туруп 3%га келтирип, азыр сунуштап койсок болот. Эгер регламентке такап, ушунчалык эле түз иштейбиз десеңиздер, анда ошол мыйзамдардын бирөөсүн алып чыгабыз азыр. Жанар Акаев өзүнүн мыйзамын алып чыксын. Ошолор бүт камтылган. Мен ошону эскертип коеюн деп атам сиздерге. Урматтуу коллегалар, мен аппараттан суранам. Ушул жерге чыксын, пофамильно жазсын, ким макул болуп атат, ким за болуп атат. Эл билсин. Эл уксун ушуну, ушул талапты көрсүн ушул. Депутаттардын кимиси ушуга кечеги болгон инкылаптын негизине ким каршы болуп, кайра ошол олигархический правление менен, ошол мурдагы система менен байлардын, колунда барлардын, ошол монополияга түртүп аткандардын бүгүн жүзүн көрсүн депутаттардын. Канат Кедетканович, мындай кылбайлыбы? 120 депутаттын фамилиясы бар сизде. Добушка коюңуз тагын, фамилиянын четинен окуң, ким за, ким каршы. Ошондо туура болот. Жок, азыр мындай кылбайлы. Видеокамера тартып атат. Дагы азыр баш айланып, мен за бергем, мен макул бергемин деп эртеге. Жок, видеокамералар тартып атат. Видеокамералар. Эгерде бирөө мен макул болгон эмесмин, мен каршы болгом десе, фиксация болот.